Чүй районунун Акбешим айыл аймагында 17 май күнү саат 10:00 чамасында каттуу жааган жаандын кесепетинен Бураны дарыясынын суусунун көлөмү көтөрүлүп, Чүй мектеп интернат айылында 2 турак үйдүн ичине жана 4 турак үйдүн айланасына суу кирген. Учурда райондук жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан тактоо жана иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Мындай климат качанга чейин созулат жана анын кесепети эмнеге алып келет, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдан баштасак, эртең Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачылып кубандырышы мүмкүн. Ал эми Казакстандан жаандуу циклон түштүгү карай багыт алып, Астана жана Алматы шаарларында жаан токтоп, күндүн бети көрүнө баштайт. Өзбекстандан жаан таркай баштады. Жаан түштүк аймактарында гана жаашы ыктымал. Мисалы, эртең Фергана өрөөнүндө жаан чагылганы менен коштолуп, Ташкент шаарында жана Нугус өрөөнүндө күн чайыттай ачылат. Түркмөнстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу аба ырайы туруктуу абалда турат. Өлкөдө асман ачык бойдон сакталып, абанын температурасы жогору болууда. Мисалы, эртең Дашогус өрөөнүндө аба ырайы 30 градуска жылыса, Ашхабад шаарында болсо 26 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Тажикстандын кээ бир аймактарында бир нече күндөн бери жаап жаткан жаандан улам сел жүрүп 2,5 миң үй жапа чекти. Эң негизгиси адам өмүрүнө зыяндар тийген жок. Көбүнчө Душанбе шаарындагылар жабыр тартты. Ал эми эртең Душанбеде булуттар таркап күн чыгат. Ак-Орок өрөөнүндө жаан нөшөрлүп жаайт. Кожентте жаан кез менен жаап турат. Ал эми Кыргызстанда болсо жаандуу күндөр уланат. 19 майда айрым жерлерде жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 20 майда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми Чүй областы боюнча жаан жаашы басаңдаса, Ошто жаан-чачын чагылган менен коштолот. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. 11 каналында баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.